Өзүң уурдабасаң, башканы уурдатпай койсоң, казына толуп атат. Казына толуп атат, анан иш жүрүп атат. Sizin komandanızga Allah Teala omad versin. Elimizge tınçlık, beypildik versin. Şu ölügü yolunda kete verelim kulağınızdan. Bizge tarih жаңыланып атат. Бул алтын өрөөнүбүзгө биринчи президенттин келиши, биринчи кадам түшүшү. Кудай калса биз дагы мына жазуучуларыбыз бар тарыхта китебибизге сиздин эмгегиңизди баалайбыз. Мына командаңыз менен рахмат. Бизге эң аба менен суудай жол керек болуп атат да. Мына 2 жыл, 3 жыл мурун эле тапшырма берген. Изучать эткиле канча деп, анан Минтрансанда башка эле баягы ким Өсөев болчу. Ада келип кетип айткан, 2 полосалуу кылганга болбойт экен, апасын экен, 1 полосалуу кылсак болот экен деп. Ошондон бери 3 жылдан бери эле тапшырма бар. Эми Кудай буйрса, февраль-марттан баштап баштайсыңар. Рахмат. Анан энергетик, сен канча каскад гез курса болот экен? 3 каскад. 3 каскад канча мегаватт? Ылдыйкысы 28 мегаватты пландаштырып атабыз. Анда чоң экен да. Чоң суу келгенде ой. Бул жерде суу өмө көлөм. Үчөөнөн бири 28 бе ошондо? Бирөөсү эле. Экинчиси үчүнчүсү. Экөөнүн аны бир аз азыраак 20 50-60 общий болот. Ой, анда деген тартканга выгодно экен да. То есть өзүн өзү актайт экен. Биякты обслуживать этет, плюс ушо дияка кошуп берет. Ошондо айтканда реверсивный берсе болот да. Электрден алып да берсек да болот. Болду, анда силер министр экөөң бияка ошол реальный эмелерди тарткыла бу жерге анда. Инвесторларды. Өзүңөр жетелеп келип неме кылып андай. Анан долгострой болуп калбасын. Баттан курулду. Азыр андай мини-гэстерди 1,5 жылда куруп коюп атпайбы, 2 жылда. Азыр 3 инвестор келди. Бирөөсүнө уже биз жерди бөлүп бердик. Ал себеби уже өзүң көрсөттү, 3 коргондо. Болду, бергиле ошо. Салган эле инвестор салат. Ага уже участок бирөөнү бүтүрүп ишке берди, туурабы? Анда ошого бергиле. 3 коргондо бүтүрдү, 31-август. Болду, атиги линияны болсо өзүлөрү тартат болду же силер мини энергетика тартат турган? Линияны аз бул жерде 10 киловольтты биз тартып беребиз. Бирок ал линиядан электр энергия өндүрүп чыгарыш үчүн чыгалуусу бийирээк керек. Ал жерде жок 110 киловольттук кийин тартып чыгышат, кошумчачы. Себеби жерде чоң мощность. То есть канча убакытта бул жерге салып бүтүп бияка кошсоңор болот экен? Жол бүтсө биз жол менен параллельно 1-2 айда эле бүтүп беребиз. 10 киловольттук линиянычы. 10 киловольт. 1-2 айдын ичинде эле коюп 10-дукту бересиңер. Жолдон кийин бияка бересиңер, анан 10-дуктан калганын тияка кошсоңор. Башканы тияка кетет. Алып турсак болот. Бирок запятая жолду сен где-то күзгө чейин бүтүп коесуң да. Дай бурса, биз февралда баштасаң, быйыл эле баштайбыз деп атабыз. Бул жерде быйыл эле азыр февралды күтпөй эле. Бияк кар түшпөйт да, түшөт, андай түшпөйт. Ну, көргүлө, только бирок эме болуп калбасын да, биге иштеп аткан балдарды да неметип албагыла. Техника безопасностун карагыла. Анткени кар түшсө, суу болсо, неме болуп калат да, жылуучулук болгондо деп аткам. Мейли быйыл баштасаңар андан 5 метр жакшы. Чтоб баягы эмелер келип бияка салганга жол ачып беришиңер керек да. Ошону азыр Ол жолуң менен канча убакытта бүтсөң болчу да экен жол? 1 жыл. 1 жылбы? Бүтүнө жардырып кетиш керек экен да. Таш. Только таш. Анда сен быйыл бүтсөң эмдиги жылга келди. Анда аркы жылы эме болот экенсиң. Жол ачылат да, ошондо жабдууларын алып келип баарды. Так, сен анда 25 аягы бүтүп берсең, 26-да сен кел. Ача биз проектирование бүтүрүп коебуз да. Проектир материалын даярдап барын, оборудованияларын алып келип койсоңор баттат эле болот. Мана энергияны Кудай калса чечип бердиңиз, жолду дагы чечип бердиңиз. Рахмат. Биз сизде ушу саясатыңызды колдоп келебиз дагы, кичине айыл болсок дагы. Ушу айылда бир кичине көйгөйүбүз бар, шуну суранып, инилер, мына эжелер суранып атат. Как мен делегат катары курултайын ушу жеткизсең, мына өзүңүз келип калдыңыз. Адам башта ысык суук болот экен, өлүм житим болот экен. Ушу бир кичине эле бир мейкомдун бир эмеси куруп берсе, батсабар калыбыз. Байланыш, айыл менен байланыш, центр менен байланышып турсак деген. Макул, азамат эсиңе алып койчу, суракчы мегакомдон алып келип койгула. Ушу жетекчилерибизди, элибизди эки дүйнө бактылуу кылган, баштарга бакыт, иштерге ийгилик, жүрөктөргө иман берип, кандай жакшы ой максаттары болсо баардыгын ишке ашырышка өзүң жардам бердиң, Аллахым. Согуш отудан өзүң сактагын, Аллахым. Амин. Ушул элибизде аман эсен ушул жакшы жолго баштаган ушу ажообузга дагы үй семьясыга дагы Алла таалам тынччылык, аманчылык, апаттардан өзү сактаган болсун. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина адабан нар бирахматика я. Ак жол, ийгилик, баракалла. Жакшы. Жолдашканы да келип, Кудай кылса. Жолдашканы келип.